колунда китеп турат. Бул китептин аты «Чыныгы медицина» экен. Анда лайк басып, комментарий жаза кетиңиз. Албетте эле подписка таштаганды унутпаңыз. Салам достор. Сиздер менен мен А23 Ова. Бүгүн кыргызча сүйлөп жатам. Эмнеге дегенде, анча-мынча адамдар орусчага түшүнө бербейт экен. Мен дагы түшүнө бербейм, кинолордочу. Кинолордо орустардын сүйлөгөн сөздөрүнө мен дагы түшүнө бербейм, кээ бир сөздөрүндө. Ошондуктан мен кыргызча видео тартайын деп чечтим бүгүндөн баштап. Мындай болсун, кыргызча дагы видео тартып берем, орусча дагы видео тартып берем. Келиштик. Көрүп турганыңыздардай эле колунда китеп турат. Бул китептин аты «Чыныгы медицина» экен. Автору Мамашев Ажигит. Бүгүнкү видео дал ушул китеп жөнүндө болот. Бул китептин ичинде эмнелер жазылган экенин бул эки сөздөн эле түшүнүп алса болот. Чыныгы медицина. Ооба. Биз азыр биринчи эле мазмун жагын ачабыз. Биринчи бетинде эле алгы сөз экен. 7-нчи бетте өсүмдүктөрдүн пайдасы жана зарылдыгы. 11-нчи бетте суу топтоп кызматы өтөгөн өсүмдүктөр. 12-нчи жашыл жалбырак оорунун себептери, тез татым, фастфуд жана суусундуктардын организмге тийгизген зыяны. Оорунун башаты жана келип чыгуусу, чыныгы оору бирөө туура эмес жашоо. Жана бул мен азыр жарымын дагы окуп бите элекмин мазмунун. Бул жерде 174 бетке чейин бар экен бул китеп. Бул китепти мен дагы аягына чейин окуп чыга элекмин, 1-2 эле бет окугам. Бул китеп өтө кызык деп ойлойм. Бул жерде сабиздин пайдасы, хиджаманын, пияздын пайдасы болот. Мен азыр мазмунун жарымын дагы окуп бите элекмин. Бул китеп кайсыл жерде сатылат экенин мен өзүм дагы билбейм. Үйдө турганынан алып сиздерге көрсөтүп жатам. Бүгүнкү видео сизге кызык болсо, анда лайк басып, комментарий жаза кетиңиз. Албетте эле подписка таштаганды унутпаңыз. Сиздер менен мен болгон А23, саламатта калыңыздар. Кийинки видеого чейин.